Assalamu alaikum урматтуу эже сиңдилер, апалар. Видеобуздун кеңири таркалышы үчүн лайк басууну унутпаңыздар. Пайгамбар саллаллаху хадисинде айтып өтөт, себепчи болуу таркатканга барабар деп. Иншалла сиздер дагы жооп ажырларга ээ болосуздар. Менин урматтуу бир туугандарым, эжелер, сиңдилер, апалар. Ушинтип сиздер менен биз орозонун акыркы күндөрүнө жакындап келе жатабыз. Бүгүн 19-күн. Бүгүнкү күн тартипте иншалла күндөгүдөй эле биринчи ниет жана Куран, садака, таравих, тахажжуд намаздарын окуш. Кайсы бир пенде Алла үчүн чын жүрөктөн ниет кылып орозо кармай турган болсо, ошол адамдын оозунан чыккан жырт Аллахтын алдында мишктин жыртынан да жыттуу болот. Эгер ошол адам Алла үчүн орозонун ниетин чын койгон болсо дейт. Жана экинчи дейт, орозо кармоочу ооз ачканга чейин периштелер ошол адамга истигфар айтып турушат экен. Күнөөлөрүнүн кечирилишин Алладан сурап турушат дейт. Жана үчүнчү, бул айда Аллах Таала күн сайын бейишти косуп, андан соң имандуу пенделерим көйгөй жана кыйынчылыктардан кутулуп сага келерине аз калды деп Аллах Таала өзү бейиш айттырып турат экен. Анан кийин Рамазанда шайтандардын башчылары чынжырланып кишенделет жана бейиштин эшиктери ачылып, тозоктун эшиктери жабылат. Бул айда орозо сооп даражасы 1000 айдан артыгыраак болгон кадыртын бар. Ким бул түндөгү жакшылыктан кур калса, анда ал баардык жакшылыктан кур калгандай болот. Жана Рамазандын акыркы түнүндө орозо кармаган адамдар баардык күнөөлөрү кечирилет дейт. Бул айдын ар бир түнүндө Аллах Таала көптөгөн адамдарды тозоктон азат кылып бейишке киргизет. Булардын баары ким үчүн дейт? Ниетин Аллах Таала үчүн байлап, ар бир мусулман пенделерге дейт. Рамазанда орозо кармоо бул эң маанилүү болгондугу негизи, ал фарз болгондугу да. Аллах Таала бизге жөн гана буйруган жок да, бул фарз болгондугу үчүн бизге буйруп койду да. Айтат го, ислам 5 түркүнүсүндө курулган деп. Ошолордун бири бул орозо экен да. Биринчиси ким? Эмне? Ыйман келтирүү. Эмнеге ыйман келтиребиз? Алланын жалгыздыгына жана пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жана Аллахтан келген китептерге, ошондой эле периштелерге жана өлгөндөн кийин кайра тирилүүгө. Андан кийинкиси намаз. Намазды бул балагатка жеткен ар бир адам окуш керек да. Себеп дегенде бул Алла Тааладан келген бизге фарз. Жана үчүнчүсү орозо. Эми орозо бул Аллах Таала айтат, эң бактылуу адам ким дейт? Ал эң бактылуу адам Алладан корккон адам дейт да. Эми орозо адамды дейт ошол Аллахтан коркконго алып барат дейт да. Себеп дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтып атпайбы? Бул амалдар мисалы үчүн эл көрөт да. Биз садака берсек эл көрөт. Мына фарз дагы ошол 5 түркөгө курулган деп айтылды. Ошол имандагы 5 фарздын мисалы үчүн орозодон башкасын баарын адам көрөт. Мисалга бирөөгө зекет берсең кошуналарың көрөт, зекет берген адам билет. Ажыга барсаң дагы билет. Намаз окусаң дагы көрүп турушат. Эми айтор ар бир акыбалда Аллах Тааладан башка кылынган амалдарды инсан көрүп турат. Эми орозону кылдыңыз сиз. Ким кайсы бир пенде орозо кармайт, бирок Алладан корккондугунан эл жок жерде да жей албайт да. Аллах көрүп турат деген өзүндөгү ишеним ошонун жүрөгүнө уялайт. Ошон үчүн бул эң бактылуу адам дейт, Аллахтан корккон адам дейт. Эми орозо Аллахтан коркконго алып барат дейт да. Ошо маанилүү болгондугу үчүн бул Алладан корккон адам гана орозо кармай алат экен да. Куранда айтып атпайбы Аллах Таала? Мурунку үммөткө орозо кандай фарз болгондой эле дейт, силерге да фарз болунду дейт да. Ошон үчүн Аллах Таала бизге фарз кылган амалдарды ниетибизди түзүп Алла үчүн кармап калалы иншалла. Жана Куран окуу дейт экинчи күн тартибибизде. Акыркы 10 күнүбүз калды. Акыркы 10 күндө Алланын алдыга барганга шүгүр кылып келтирип, Аллага ушул күндөргө өтүп баратканыга ушунчалык ичибиз ачышып турат да азырчы. Ошон үчүн Куранды күчүбүздүн жетишинче катым кылып, күчүбүздүн жетишинче бир тамга болсо дагы ушул Куран түшкөндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинин Абу Хурайра радиаллаху анху айтып берет да. Аллахтын дейт, силер дейт, мушриктерге айтып турат. Бул сөзгө, Куранга таң калып жатасыңарбы дейт, Аллахтын сөзүнө дейт да. Аны укканда жүрөгүңөр эзилип ыйлагандын ордуна силер күлүп жатасыңарбы дейт. Ушул аят түшкөндө суфа элдерин көз жашы көл кылып ыйлашты. Алардын ыйлаганын көрүп Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам да ыйлады. Ага кошулуп биз да ыйладык. Анан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Аллахтан коркуп ыйлаган киши тозокко кирбейт деп көңүлүбүздү жубатты. Байхакиде келет экен да. Ошон үчүн бул Куран биз үчүн Алладан келген белек да, Алладан келген рахмат, Алладан келген неамат. Ошол неаматты куру кол өткөрө албастан аракет кылып, ошол орозодо бир там болсо да үйрөнүп калганга аракет кылышыбыз керек экен. Биздин күн тартипте садакада жазылган, садака бул тозоктон сактоочу калкан деп айтат. Хасан Басри, Абдулла ибн Мубарак сыяктуу кишилер илгери да жашап өчкөн. Булар олия алымдар болгон. Ошол кишилер дейт, өздөрү орозо болгонуна карабастан диндаш бир туугандарын күтүп алып орозодочу ошолордун алдына тамак коюп, кайра ошолорго кызмат кылышынчалык күчтөрүнүн жетишинче, жок дегенде бир курма берип болсо да ооздорун ачырганга аракет кылганда, бул дагы эң чоң садакалардын бири болуп калат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтат го, ким орозо адамдын оозун ачырса дейт, ошол адам өзү орозо болбосо да ошол адамдын орозо кармагандай соопко жетет дейт да. Эми дейт, тиги орозо кармаган адамдын мындан орозосу кемип калбайт. Биздин күн тартипке ошол намаз да кошулат, таравих намазы жана түнкү намаз, тахажжуд намазы. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, кимде ким Рамазандын түнүндө дейт да, ошол таравих менен тахажжудду экөөнүн эле бирдей айтып кетет дейт да. Бул жерде алымдарчы ошол таравихтин түнүндө дейт, ыйман келтирип, Алладан сооп үмүт этип намазга турса, анын мурдакы жана кийинки күнөөлөрү кечирилет экен да. Бухари, Муслимде келген
деген хадистерден иншалла. Эми имандуу пенде бул айдын баркын билип, убактысын туура пайдаланат да иншалла. Аллахка чын ыхлас менен тооба кылат жана ар бир Аллах бизге көргөзүп кеткен амалдарды пайгамбар кандай көргөзгөн болсо ошондо аткарууга тырышат. Ошону эле бирге ким ар адам өзүнүн акыбалын билет да, себеп дегенде бул орозо Алла үчүн деп атпайбызбы? Бул орозону кармаган адам орозо кармап жүрүп ач калган эле болуп калбаш үчүн күндөздүн күнү тилини тыйып, өзүнү көзүн тыйып, жаман нерселерден кулагын тыйып, ар бир акыбалда Алла үчүн таянып, ар бир амалды Алла үчүн кыла турган болсо, иншалла бул орозонун ажыр соогун сөзсүз алат. Ошон үчүн биз да аракет кылып, бул күндөрдү бекер өткөрүп жибербестен мына акыркы 10 күндүккө даярданышыбыз керек экен да. Акыркы 10 күндүккө кантип даярданабыз? Тобо кылабыз. Айша энес айтат да, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан, акыркы 10 күн кылганда дейт, ал уктаачу эмес дейт. Жада калса үй бүлөсүн да ойготчу дейт. Ошол акыркы 10 күндө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уйкуну унутуп калчу экен да, унутуп калчу дейт. Көз ирмебей таң атырчу дейт да. Ошону менен бирге үй бүлөсүн дагы намазга буйручу дейт. Ошон үчүн Аллах таалам сиздер менен бизге берип жаткан неаматтарды пайдаланып калалы жана ушул акыркы күндөрү амалдарды кылып, Аллага канча жакындасак өзүбүз үчүн бул күндөрдү ганимет сезип, бул күндөрдү пайдаланганга Аллах таалам сиздер менен бизге мүмкүнчүлүк берсин.